Япониядан өтүп бараткан поездде 90 жүргүнчү бар. Демек бул саякатчы поезд экен. 52 жүргүнчү Токиодон түшүп калды. Алардын ичинин 52си Токиодон түшүп калыптыр. Токио бул Япониянын борбор калаасы. Якогамада болсо дагы 29 жүргүнчү түшүп калды. Дагы андан 29-у Якогама шаарында түшүп калыптыр. Якогама бул Япония өлкөсүнүн бир шаары. Япониядан поездге башка жүргүнчү чыккан жок. Поездде канча жүргүнчү калды? Биз поездде канча жүргүнчү калганын эсептөөбүз керек. Алгач биздин поездибизде канча жүргүнчү бар болчу? 90 жүргүнчү бар болчу. Анын 52си Токио шаарында түшүп калды. Якогамада болсо дагы 29 жүргүнчү түшүп калды. Ал эми биздин поездде канча жүргүнчү калды? Аны эсептейбиз. Бул амалды эсептөө үчүн алгач элестетип алабыз. Бул биздин поездибиз болсун. Бул поездибизде 90 жүргүнчү баратат. 90 жүргүнчү баратат. Белгилеп алабыз. Жана жазып алабыз. 90 жүргүнчү баратат. 90 жүргүнчү баратат. Анын 52 жүргүнчүсү Токио шаарында түшүп калып атат. 52 жүргүнчүсү Токио шаарында түшүп калып атат. Жарымынан көбү борбор калаада түшүп калып атыптыр. Токиодо. Токио шаарында 52 жүргүнчү түшүп калды. Ал эми Якогамада болсо дагы 29 жүргүнчү түшүп калды. 29. Якогамада. Якогамада 29 жүргүнчү түшүп калды. Ал эми биздин поездде канча жүргүнчү калды? Канча жүргүнчү калды? Аны эсептөөбүз керек. Бул амалды эсептөө үчүн эмне кылабыз? Биз 90 жүргүнчүдөн 52 жүргүнчүнү кемитип коюбуз керек. Бул маселе эки амалдуу маселе. Демек, алгач 90дон кемитип алабыз. 90дон кемитип алабыз 52-ни. 52-ни. Бул амалды аткаруу үчүн биз 52 санын 90 кемитүү 50 андан кемитип коебуз 2-ни. Биз 90дон алгач 50-нү андан дагы 2-ни кемитип койсок, жалпы 52 санын кемиткен болобуз. Анда бул амалды аткаруу үчүн алгач биз тегерек сандарды кемитип алабыз. 90дон 50-нү кемитсек 40-ка барабар. 40тан дагы биз 2-ни кемитип коюбуз керек. Кемитебиз 2-ни. 40тан 2-ни кемитсек, ал 38ге барабар. Демек биздин поездде Токиодо 52 жүргүнчү түшүп калгандан кийин 38 жүргүнчү калыптыр. Бул 38 жүргүнчүнүн арасынан дагы 29 жүргүнчү Якогамада түшүп калыптыр. Анда эмне кылабыз? 38ден кемитип алабыз 29ду. 29ду кемитебиз. Бул амалды аткаруу үчүн дагы биз бул сандарды тегерек сандар түрүндө жазып алабыз. 30 кошулган 8. Бул жалпы 38 жүргүнчүнү берип атат. Биз андан кемитип коюбуз керек 20 жүргүнчүнү, дагы андан кемитип коюбуз керек 9 жүргүнчүнү. Жалпы биз 29 жүргүнчүнү кемиткен болобуз. Анда биз бул амалды аткаруу үчүн тегерек сандан тегерек санды кемитебиз. Тегерек сандарды. Болгон амалды аткарсак, 30дан кемитебиз 20-ны. Кемитсек, ал 10го барабар. 10 кошулган 8 кемитилген 9 амалы калды. Бул амалды аткаруу үчүн алгач биз кошууну аткарабыз. 10 кошулган 8, ал 18ге барабар. 18 кемитилген 9. Бул жерде 8 бирдиктен 9ду кемите албайбыз. 8 бирдиктен 9 бирдикти кемите албайбыз. Анда биз жалпы 18 бирдик деп элестетип алып 9ду кемитебиз. 18ден 9ду кемитсек, ал 9га барабар. Демек биздин поездибизде 9 жүргүнчү калыптыр. Калды 9 жүргүнчү.
Алгач биздин саякатчы поездибизде 90 жүргүнчү бар болчу. Анын 52си Токио шаарында түшүп калды. Токио шаарында 52 жүргүнчү түшүп калгандан кийин бизде 38 жүргүнчү калган болчу. Ал 38 жүргүнчүнүн ичинен Якогама шаарында 29у түшүп калды. 29 жүргүнчү Якогамада түшүп калгандан кийин биздин поездде 9 жүргүнчү калды.